Армаңыздар урматтуу телегөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсүнбаев Нурболот Төлөшович маалымат бермекчи. Биздин түз эфирде ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уга аласыздар. Доброе утро, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг заместителя министра здравоохранения Кыргызской Республики Усимбаева Нурболота Төлөшовича относительно эпидемиологической ситуации в Кыргызстане на сегодняшний день. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, областные медиа-центры, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радио и через Кыргызское национальное информационное агентство Хабар. Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүнкү 13 июнь 2020 жылга карата статистикалык маалыматты берип кетейин. Бир сутка ичинде жалпысынан 54 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 27, Чүй областынан 3, Ош шаарынан 3, Ош областынан 1 бейтап, жана Нарын областынан бүгүнкү күнү 20 бейтап айыгып чыкты. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары отрицательный болуп, мына ошентип бүгүн республика боюнча 1722 бейтап айыгып мына ооруканадан чыгып отурат. Бир сутка ичинде лабораториялык тест тастыктоолор жүргүзүлүп жатат. Өткөн суткада 3158 лабораториялык тест жүргүзүлдү. 3158 адам ошо лабораториялык жол менен текшерилип, ошо сутка ичинде ошо жаңы жугузуп алган COVID-19 инфекциясынан жаңы 41 учуру табылып, каттоого алынды. Мына бүгүнкү күнү Бишкек шаарында 18 табылып атат, Чүй областында 6, Ош шаарында 6 учур, Ош областында 2 учур, Баткен областында 1, Ысык-Көл областында 2 учур, Нарын областында 3, Жалал Абад областында дагы 3 учур табылып, мына бүгүнкү күнү ошо 41 адам бүгүнкү күнү ошо каттоого алынып, бизден дарылоо мекемелерине жаткызылып, дарылоого алынды. Ушул 41 учурдун 9-у ошо сырттан алып келинген учурлар. Бул завоз болгон. Бул Россия Федерациясынан ошо келген биздин мекендештердин арасынан чыгып атат. 21,9% болуп калып атат. Ушул 41 учурдун 14 киши бул контактылардын арасынан табылып чыгып атат. Бизде медициналык көзөмөлдө турган үй карантин шарттарында кармалып аткан адамдардын арасынан чыгып атат. 34,1%. Ошол эле учурда мына бир нече күндөн бери айтып келе атабыз. Баягы инфекциянын булагы, жугузуп алган шарттары белгисиз калып аткан 18 учурда бүгүн катталып атат. Мына 43,9%. Мына бул дагы ошол эпидемиологиялык абалдын мындай туруксуз болуп турганын деген айгинелеп туруп атат. Ошентип бүгүнкү 41 учурду кошкондо республика боюнча жалпысынан 2207 учур катталып учетко алынган. Анын ичинде Жалал Абад областында 177, Ош областында 250, Ош шаарында 251, Чүй областында 191, Бишкек шаарында 628 учур болуп атат, Баткен областында 36, Нарын областында 404 учур, Ысык-Көл областында 27, Талас областында 3 учур болуп атат. Жана ошо жалпы сандын ичинде чет сырттан башка мамлекеттерден келген биздин мекендештердин арасынан 240 учуру катталып, биздин медициналык жанакындай кароодон өтүп, үй карантиндерине туруп аткан кездери бүгүнкү күнү биздин бейтапканаларда 457 бейтап бар, оор абалдагысы 12, бүгүн жандандыруу бөлүмүндө 2 кармалып туруп атат, 2 бейтап, орточо оор абалда турганы 88 болуп, канааттандыралуу калыбында 357 бейтап бар,
чыгарылганы 1722, жана каза болгондордун саны бүгүн дагы бир учурга көбөйгөндүгүн терең өкүнүч менен айтууга туура келип жатат. Бүгүнкү күнү ошол Ош областынан, ошо Ош табы биздин дарылоо мекемелеринин бирөөсүнөн ушул бир каза болуп калган бейтап чыкты. Бул 1962 жылы төрөлгөн бейтап келген. Ошол өтө курч мүнөздө кармаган экен бул оору. 3 күндүн ичинде, 3 күн мурда ошол катуу кармап, ошол эле учурда жанакындай амбулатордук жол менен бир жеке менчик процедурный кабинетке барып, ошо дарылоо дарыланган экен ошол жерде. Ошол эле учурда жана ал акыбалы жакшы болбогондуктан деген ошол 118 баягы байланыш каналына чыгып, ошол жерден мобилдик бригада барып анализдерин алып, ошол эле учурда жанакы скорыйды чакырып келип туруп, бул больницага жаткызылган. Ошол эле учурда ошол интенсивдүү терапия жүргүзүлгөн ал жерде. Толугу менен клиникасына жараша деген дары-дармектер жана баягы заманбап шаймандар кошулуп дарылоого алынган. Бирок ошол эле учурда кандайдыр бир эффект болбой, реанимация иш-чаралары жүргүзүлгөн. Ошого карабастан бул оорулуу каза болуп калып атат. Ошол эле учурда жана курч мүнөздөгү дем алуу функциялары, жүрөк кан тамыр функцияларынын баары толук отказ берип, ошо полиорганный недостаточность деп ошол жерден бул бейтап каза болуп отурат. ПЦРге анализге алынган 12-синде ошол эле лабораториянын тастыктоосу ушу COVID-19 бар экендигин аныктап, мына бүгүнкү күнү ушундай бир капалуу маалымат берүүгө туура келип атат. Саламаттык сактоо министрлиги ушу биздин каза болуп калган бейтаптын жакындарына жана туугандарына деген ушу терең кайгыруу менен көңүл айтып атат. Ошентип бүгүнкү күндө 9419 адам бүгүнкү күнү үй карантиндеринде, үй шартында ошо көзөмөлдө туруп атат. Булар жанакындай мурда тастыкталып калган COVID-19 жугузуп алгандардын контакт болуп байланышта турган адамдар. Республика боюнча бүгүн обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны 1404 түзүп жатат. Мына урматтуу мекендештер, бүгүнкү күнү ушу эпидемиологиялык абал дагы эле мындай курч мүнөздө туруп аткандарына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул учурда мына көп жерде жанакындай өзүнүн экономикалык ишмердүүлүгүн жандандырып, көп объекттер иштеди, коомдук транспорт баягы ишке этап менен ишке кирип атат. Ошол эле учурда дагы эле талыкпастан ушу айтып келе атабыз, ушул санитардык эрежелерди сактасаңыздар, антпеседен бул оору деген өтө опурталдуу, өтө кооптуу жагдайларды жарата турган болуп атат. Билинбестен өтө жакын келип калып, коркунуч түзүп коюп аткандарына күндө эле айтып келе атабыз. Көңүл бурбай койгонго деген такыр болбойт экен. Ошон үчүн дагы бир жолу чакырып кетерлер. Мына ошол өзүнүн экономикалык ишмердүүлүгүн жандандырган объекттердин баарын өтө катуу көзөмөлгө алынып атат. Бүгүнкү күнү коомдук транспортто дагы өтө катуу жанакындай көзөмөлгө алганга туура келип атат. Көптөгөн рейдтерди жүргүзүп атабыз. 3000–4000 рейдти мына бир жумада жүргүзүп, ошол жерде миллиондогон акчага айып салынып атат. Бирок бул негизи деген биз баарыбыз жалпысынан ушу санитардык эрежелерди кармабасак, бул жалаң эле айып салуу менен деген баягы жакшы жыйынтыкка келе албайбыз. Тартип деген маселеси болуп атат. Экинчиден, баарыбыз терең түшүнүү менен ушуга мамиле кылышыбыз керек. Мына ушуга байланыштуу көп нерсе бар. Алдында деген бу коркунуч зор экенин деген биз жакшы түшүнүшүбүз керек. Анткени бүгүнкү күндө деген эң аярлуу катмарыбыз бар бизде.
мына биздин кары картаңдар, биздин улуу муундарыбыз бар. Мына ошолорду сактап алып калышыбыз керек. Мына бүгүнкү күнү деген бирден бир коркунуч ошолорго келет. Мына өзгөчө ушул кайрылып кетейин деген бир бүгүнкү күнү бир максатым бар эле. Ушул улуу муундагы биздин адамдарыбыз, ошол улгайып калган адамдарыбыз бар. Ошо сиздерден бир чоң сураныч. Бүгүнкү күнү деген ушу өзүбүздү өзүбүз обочолонтуп, мындай изоляцияга алып албасак, бүгүнкү күнү болбой турган маселе көп. Жанакы алдыда бизден мурундагы ошо эпидемиологиялык абал курчуп кеткен көп чоң мамлекеттерди эмне болгондорун көрүп атабыз. Мына ошол жерде жакшы жыйынтыктарындагы жакшы жанагындай тажрыйбалардын баарын деген биз окуп көрүп билип атабыз. Ошол жерде мына ушул аяр катмарды сактап калуу боюнча ушул бирден бир жакшы жолу ушу обочолонтуп, мына көп учурда поликлиникаларга, дарылоо мекемелерине ошол жерге барып атасыздар. Дагы эле ошо көчөдө көбүрөөк жүрүп атасыңар, парктарга барып келип атышат. Мына ушул жагын деген кичине кыскарта турсак, ушул эпидемиологиялык абал курчуп турган кезде ошо көбүнчөсү ушу үйдө болуп, көбүнчөсү ошол көпчүлүк жүргөн жерлерге барбастан, көпчүлүк учурда ушу медицина мекемелерине да кайрылганда ошол жерде бир опурталдуу абалдар бар, ал жерде оорулар кайрылып атат. Ошон үчүн ушул жагына көңүл бурсаңыздар. Өзгөчө мына базарлар болуп атат, соода жанакындай чоң борборлорунда мына ошол жерде кичине ошол жагынан аярлап, кичине аракет кылсаңыздар, ушул жагына да өзүңүздөр көрүп, мына кийинки муундарды эле ушул жагынан карап берсеңиздер, көп жанакы көпчүлүк турган жерлерге көп алып барбай, ээрчитип албай, ошол жерде керектүү, муктаждуу болуп аткан нерселерин алып барып берип, камсыз кылып коюп турсаңар, ошо бизде ушул эң аярлуу катмарыбызды бул коркунучтан алып калар элек. Өзгөчө мына да суранып кетер элек, мына чет жактан келип ооруп калган баягы адамдардын арасынан, жугузуп алган арасынан деген ушу кийинки кезде көбүрөөк кездешип учурап калып атат. Анткени эми 60-70ке барып калган адамдарды ошо Россияга болобу, башка мамлекеттерге болобу ошол жерге алып кетип атасыздар, ал жерге чакырып алып атасыңар. Кайра келатканда же ошол жерден ошо жугузуп алып, ушул жерден кичине өзлөрүнө мындай ыңгайсыздык болуп, ден соолугуна чоң коркунуч болуп, мына бүгүнкү күндө биздин ооруканаларда жаткан учурлар да бар. Ошо бир жака алып кетерде, башка жака кетерде ошо эпидемиологиялык абалды кичине эске алып, ушул жактарында да мындай дагы токтото турсак жакшы болот эле. Көп учурда той аштарга катышып, жанакындай бир эл көп жүргөн жактарга мына сакалдуу, аттуу, баштуу деп чакырып алып атабыз, бирок аларга деген ушу зор коркунучтары бар экенин бир эсиңизге дагы бир салып кетейин деп туруп атам. Уважаемые соотечественники, статистическая информация на 13 июня 2020 года. За последние сутки из стационаров республики выписано 54 пациента с ранее подтвержденными случаями заражения COVID-19. Из них в Бишкеке 27 выписанных, в Чуйской области 3, в городе Ош 3, в Волжской области 1 случай, в Нарынской области 20 пациентов выписаны с отрицательными результатами лабораторных исследований. Всего за все время выписано с выздоровлением из стационаров 1722 пациента. На 13 июня за сутки было проведено 3158 лабораторных исследований, в результате которых выявлено еще 41 случай заражения COVID-19. Из числа выявленных за последние сутки в Бишкеке 18 случаев, в Чуйской области 6 случаев, в городе Ош 6 случаев, в Волжской области 2 случая, в Баткенской области 1 случай, в Высокойской области 2, в Нарынской области 3 случая и в Джалабадской области выявлено 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по республике всего зарегистрировано 2207 подтвержденных случаев инфицирования. Из них в Джалабадской области 177, в Волжской области 250, в городе Ош 251 случай, в Чуйской области 191,
в Бишкеке 628, в Баткенской области 36, в Нарынской области 404 случая, в Иссыкульской области 27, в Таласской области 3 случая и 240 случаев, как вы знаете, было выявлено среди наших соотечественников, которые прибыли из-за границы, из других стран. Из числа 41 нового зарегистрированного случая COVID-19 из этих случаев в 9 случаях произошел завоз, то есть выявлено из числа граждан, которые вернулись из-за границы. 14 случаев это выявлено среди контактных лиц, которые находились под медицинским наблюдением в условиях домашнего карантина. 14 случаев это 34,1% от количества выявлено за последние сутки. В течение последних дней мы предоставляем статистические данные о случаях, когда источник инфекции не установлен и не до конца выявлены пути передачи, механизмы передачи. Вот таких случаев сегодня 18 случаев, это составляет 43,9%. То есть это свидетельство о том, что эпидемиологическая ситуация у нас по стране, в крупных городах остается достаточно напряженной, и в этом плане надо будет очень внимательно относиться к санитарно-эпидемическим требованиям для того, чтобы предотвращать новые случаи заражения. На сегодня в стационарах находится 457 пациентов, из которых в тяжелом состоянии находится 12, в реанимации 2, средней тяжести 88, в удовлетворительном состоянии 357, выписано 1722. И с большим сожалением сегодня я информирую о том, что за последние сутки у нас зарегистрирован еще один случай смерти от коронавирусной инфекции. В данном случае мужчина 1962 года обратился в Волжскую областную больницу. Заболевание началось очень остро, в течение 3 дней заболел, обращался по месту жительства, лечился в частном процедурном кабинете. Вот улучшение не наступило, и он обратился по службе 118. Приехала мобильная бригада, у него был забран материал на ПЦР-исследование. Сам он был доставлен в отделение городской клинической больницы в городе Ош. Состояние было крайне тяжелое. И несмотря на все лечебные мероприятия, впоследствии были подключены реанимационные мероприятия. И несмотря на оказываемую медицинскую помощь, больной скончался, наступила биологическая смерть. Причина от острой дыхательной недостаточности, сердечно-сосудистой недостаточности на фоне полиорганной недостаточности. У больного была нижнедолевая двухсторонняя пневмония. Обратился после самолечения, так скажем, и вот такой плачевный результат. ПЦР результат был положительный. И на сегодня этот случай закончился смертью. И Министерство здравоохранения с глубоким прискорбием выражает соболезнования родственникам и близким умершего от COVID-19. Это свидетельство о том, что нам надо быть предельно осторожным в этом плане. На сегодня 9419 человек находятся под медицинским наблюдением в условиях домашнего карантина. На обсервации находится 1404 человека. Эпидемиологическая ситуация достаточно напряженная. Хотел бы еще раз напомнить нашим соотечественникам, нашим горожанам
гостям города Бишкек, что карантинные требования, карантинный режим в городе Бишкек, он не снят. И не надо в этом плане строить какие-то радужные такие настроения, потому что возобновляется экономическая деятельность многих субъектов, задействован общественный транспорт, но эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Вот, поэтому выполнение всех требований, которые утверждены правительством, это временные санитарные эпидемиологические правила, требования, они требуют своего ежедневного исполнения, строго придерживаться этих правил, потому что возможности и риск распространения коронавирусной инфекции сохраняются. Со стороны мэрии города Бишкек, мэрии города Ош, органами местного самоуправления, в госадминистрациях совместно со всеми заинтересованными министерствами, ведомствами принимаются жесткие меры контроля за выполнением вот этих требований. На сегодня проводится очень много рейдов, идут штрафные санкции, но это дело не в штрафах и не в больших многомиллионных суммах штрафов, а в том, что каждый из нас должен выполнять те требования, которые на сегодня установлены. Опасность, она реально существует, потому что вы видите, что происходит. У нас практически каждый день регистрируются новые случаи заражения, и поэтому мы все должны предотвращать эти случаи. Мы должны прилагать усилия в этом направлении, поэтому особенно контроль усилился за общественным транспортом, за местами массового скопления людей. Это торговые центры, это и наши базары. Вот. Пока что многие заведения еще не начали свою экономическую деятельность, еще много объектов, которые не возобновили свою деятельность. И тем не менее, вот риск для заражения у нас реально существует и остается. Особенно я хотел бы в этом плане обратиться к нашей уважаемой, нашей такой вот требующей охраны категории людей. Это люди старшего возраста, люди пожилого возраста, потому что самая большая опасность при коронавирусной инфекции – это для вот этой категории лиц. Поэтому принципы самоизоляции, принципы самосохранения на сегодня должны сыграть большую роль. Нам надо оградить наших старшее поколение от воздействия этой инфекции. Я бы попросил, уважаемые соотечественники, давайте примем меры самоизоляции. Не надо посещать места массового скопления людей. Очень много продолжается обращений в организации здравоохранения. Когда вы посещаете центры семейной медицины, либо группы семейных врачей, то вы можете себя подвергнуть опасности заражения. При посещении мест массового скопления людей, при посещении торговых центров, при посещении базаров и так далее, есть реальная возможность заразиться, поэтому по возможности находитесь дома. Дети, соответственно, внуки, нам надо помочь своим старшим, своим родственникам, надо их обеспечить всем необходимым и по возможности надо попытаться, чтобы мы обеспечили вот эти принципы самоизоляции, помочь им в соблюдении простых элементарных правил самосохранения. Это обеспечение антисептиками, обеспечение масками, вот, и обеспечить им социальное дистанцирование. Еще большая просьба к тем, кто очень часто среди заразившихся, буквально за последние сутки был выявлен случай заражения среди женщины пожилого возраста, которая выехала в Россию, в Екатеринбург к своим детям, гостила там, когда на обратном пути
произошел случай заражения, заболела, сегодня находится в одной из наших больниц. Поэтому попросил бы вот в условиях эпиднеблагополучия воздержаться от приглашений в гости или же какие-то поездки, связанные, сопряженные с рисками для здоровья. Поэтому давайте сохраним здоровье и безопасность наших старших поколений. На сегодня вот у меня вот такой вот посыл к своим соотечественникам. Çok rahmat. Нурбол Төрешевич, эки суроо болсо, эки суроо бергенсиң уруксатта. Ушу Орто Сай базарында, Орто Сай базарынын жабылышы боюнча маалымат берсеңиз, ал жерде ушул сатуучудан бул илдет аныкталдыбы? Бұл жерде Орто Сай базары эле деп айтканга болбойт. Анткени шаардын ичинде мына соода борборлорунда да болуп атат. Базарлардын ичинде дагы иштегендер бар, ошо базарга баргандар бар. Мына ошол жерден жаңы чыккан учурлар да бар. Ошон үчүн мынакей бүгүнкү күнү Орто Сай базарын ошол жерде жапканга туура келип атат. Ал жерде дезинфекция иштери жүрөт, 2 күн, 3 күн убактын алып коюп атат. Мындан тышкары башка базарлардын баарындагы ошентип дезинфекция иштерин деген ал жерге жүргүзүлөт. Мэриянын астында атайын чоң оперативдүү штаб бар ал жерде. Ушундай чоң жумуштарды пландап ошол жерде иш алып барылып аткан кези бүгүнкү күнү. Ошо мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциянын кызматкеринен чындыгында ошол илдет аныкталдыбы деп мындай маалымат жүрөт. Ошол чынбы калппы? Анан мындан тышкары кайсыл мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн дагы ошол мамлекеттик органдардан ошол коронавирус аныкталды? Бул жерде шаардагы бардык алган учурлардын ичинен 628 ушу Бишкек шаарында колдонулуп атат. Бул Бишкек шаарынын ичиндеги мамлекеттик органдардан кайсысы чыкты деп суралып атат. Ал жерде бул деген кандайдыр бир асоциальный явление эмес да. Бул жерде бардыгына бирдей коркунуч туулуп аткан кез азыр. Бүгүнкү күнү ошо мамлекеттик органда иштейби, же базарда отуруп иштеп атабы, же иштебей эле үйдө отургандар бар, мына көчө кыдырып жүргөндөр. Мына аларга деле ошо бирдей моменттерде жугуп калган учур. Экинчиси ошо коркунучун ошол иштеп аткан жерден башка жактан жугузуп келет. Ал мамлекеттик органдын өзүнөн деген ал инфекция чыкпайт. Аны жугузуп келишет. Жугузуп келип туруп, анан жана чогуу иштегендерге да мындай коркунуч туудуруп коюп атат. Ошондон бирине экин жакын, тыгыз контакты болгон, же болбосо жанакындай элементарный бир өздүк гигиенаны сактабай, өтө тар кабинеттерге отуруп алып атышат, чогулуп отурган жер, маска жок, же болбосо антисептик колдонулбай, мына ошондой шарттарда болгондо ошол жанакындай жууп калган учурлар бар. Ошол контактылардын арасынан дагы таап калып атабыз. Бул экотехинспекция эмес, ал жерде башка дагы организациялар бар, өздүк мамлекеттик эмес дагы жанакындай организациялардан мында коронавирустун чыгып калгандыгы болуп атат. Ошон үчүн дагы бир сураныч да. Бул жерден ошол жөнөкөй элементарный жанакындай бир шарттарды аткарып койсок деген, ушу көп учурда деген ушул коронавирусту жугузуп алган бир шарттардан кутулат элек. Анткени мына масканы да кийбей коюп атабыз. Ошол санитайзерлер да иштетилбей атат. Жеке антисептиканы мына көчөдөн деле байкасаңыздар, ошо бирин, экин эле кишиде ошо чөнтөктөрүндө жанакындай антисептиктер бар. Анткени ошо айлана чөйрөдө турган темир тезек, пластиктерде ушул вирустун туруп калгандарын көп эле жолу айтып атабыз. Мына чебердөөчү жолдордун баары өтө жөнөкөй, бирок күндө аткарыла турган иш-чаралар. Бир масканы алып алып туруп, 1 ай кийип жүргөндөр бул кандай түшүнсө болот аны? Бул дагы өтө туура эмес жагы бар. Масканы деген алып, ошол керектүү маалдарда муну дайыма колдонуш керек, бет каптарды. Аны улам алмаштырып туруш керек, жаңылап туруш керек. Антисептикти дайыма колдонуп турсак, ошол мына мечиттерде дагы ошо антисептиктерди койгонго туура келди. Мына көп жанакындай чоң эл чогула турган жерлерде дагы ошону талап кылыш керек. Санитайзер бош калыптыр. Же болбосо кандайдыр бир шартты түз бергиле деп, мына биз дагы ошол жай экономикалык ишмердүүлүгүн жандандырган объектлерге дагы талаптар бар. Ошону дагы биз жөнөкөй баягы
гражданин катары дагы, жаран катары дагы ушул талаптарды ошол жерден аткарылуусун биз талап коюп, ошол жерде суранып да турушубуз керек. Мына көп учурда соода борборлорунда азыр маскаларды дагы ошол жерден тартуулап, антисептиктерди дагы ошол жерден тартуулап, колдорун обработка кылып атат. Бул да жакшы жөрөлгө, жакшы ушундай улантышыбыз керек. Баардык жерде ушундай бир шарттар түзүлүш керек. Анан дагы эле ошол ар бирибиз өзүбүз дагы ошол жалпы чоң коронавируска каршы күрөшкө дагы активдүү катышканга аракет кылышыбыз керек. Жалпы баарыбыздын күрөш ошондо жыйынтыгын алып келе турган нерсе бул. Чоң рахмат. Урматтуу замандаштар, республикалык штаб күн сайын, саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү күн сайын ушул коронавирус илдетин жуктурбоонун, ошого кабылбоонун эрежелерин, эскертүүсүн күн сайын айтып келишет. Мүмкүн болсо ушул жарандык позициябызды так аткарып, жарандык милдеттенмелерди так аткарып, ошол өзүбүзгө дагы кайдыгер болбой, күн сайын ушул аткарып жаткан иштерге дагы көңүл буруп, өзүңөр дагы ошолорду так сактасаңыздарды сурандырып кетет элек. Эмнеге дегенде ушул жаңы Нурболот Төлөшов дагы ушул бет кап тагынуу, социалдык дистанцияны сактоо, бат баттан тезден колдорду жууп туруу боюнча дагы өзүнүн өтүнүчтөрүн айтып кетип атат. Мүмкүн болсо ошолорду так аткарсак, ар бирибиз өзүбүзгө кам көрүп, өзүбүздүн ден соолугубузга мындай айтканда сак болушубуз керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, бул биздин ишибизди күн сайын айтып атканыбыздын мүмкүн болсо республикалык штабтын ошол жерде канчалаган адамдар иштеп атат, ошолордун мүмкүн болсо иштерин текке кетирбей, ушул аткарылган талаптарды аткарып берсеңиздер деген бир өтүнүч бар. Анткени биз дагы күн сайын эшикке чыгып, көчөдө басып жүргөндөрдүн дагы көрүп атабыз. Бул ишке дагы, бул илдетке өзүнүн бир кайдыгерлик мамилесин көрсөтүп жаткандыгын, ошон үчүн мүмкүн болсо ошо айтылган эрежелерди, саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү айткан эрежелерди сактап, башкалардын дагы, башка адамдардын, мына ошол эле мамлекеттик кызматкерлердин канчалаган адамдар бул ишке аралашып иштеп жүрүшөт, ошолордун ишинен, ошол кишилердин акыларына кирбесек деген бир өтүнүч менен кайрылат элем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, дагы бир жолу эскерте кетсем, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал боюнча Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсүнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берип кетти. Түз эфирде сиздер ЛТР, Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радионун баракчаларынан угуп көрө алдыңыздар. Көңүл буруңуздарга чоң рахмат.